Мен таң калдым эле да, мына Союздун тарап кеткенине Модумаров күнөөлүү деп неге чыкпай атат? Союздун тарашына дагы Модумаров кол койгон деп айтып чыкса жакшы болмок да. Эми дарыланып жатканда да тынч койбодуңар. Айтууга мажбур болом. Бул ошол бүгүнкү бийликтин аябагандай бир алсыздыгы. Алардын ушунчалык түркөйлүгү. Же болбосо бир сабатсыздыгы десем эле күлө берчилеңер эмнеге эле сабатсыз дейсиз деп, сабатсыз экендигин өздөрү күн санап көрсөтүп атат. Сүйлөгөн сөздөрүнөн, жазган каттарынан, кабыл алган мыйзамдарынан. Бул сабатсыздык. Ал жердеги кагаз, келишим, протокол деп аталат. Протокол менен бир жер бир мамлекеттен экинчи мамлекетке берилбейт. Эсиңиздерде болсо керек эле аябай оор кырдаал түзүлгөн. Ошол жерге тажик тарап бир тараптуу чегара постун киргизип, аскерлерди коюп тосуп алганда 1 килограмм күрүч алып өтөсүнбү, май алып өтөсүнбү, чай алып өтөсүнбү? Биздин кыз келиндерди чечиндирип алып караганга чейин жеткен. Абдан жаман жагдайга жеткирип койгон. Биз бул маселени чечишибиз керек эле. Бүгүнкү күнгө чейин кыргыз менен тажиктин ортосундагы чегара такталган эмес. Талаш жерлер көп. Биз ошондо айттык, талаш жерлер боло берсин, өзү жүрө берсин, тактала берсин. Мүмкүн 10 жылдан кийин, мүмкүн 30 жылдан кийин, мүмкүн бизден кийин бир жакшы муун келет, мына ошолор чечип калар. А бирок бүгүнкү күндө жашоо уланыш керек да. Бүгүнкү турмуш токтоп калбашы керек да. Биз болгондо дагы ошол 2011 жылга чейин Эгемен Кыргыз автожолдору деген бир программабыз бар эле. Мына ошол жолду биз алалы, себеп тажиктер электр энергиясын алып өткөнгө, биздин чегарадан, биздин жер аркылуу өткөнгө мажбур. Баткен Канибадам. Биз ошондо айттык, макул, силер электр сымын биздин жерден тарткыла, а бизге ошол жерди бергиле. Биз ошол жерге көпүрө куралы. Биздин Сүйлүктүдөн, Лейлектен, Баткенден чыккан бир да жара тажик жерин баспай, баягындай кордуктарды көрбөй, текшерүүдөн өтпөй, өз эгемен жолу менен өтө турган болсун деп, бул аябагандай мыкты келишим. Ошон үчүн алар текстти толук көрсөтө албай атат. Бул мыкты келишим. Анан эмнеге бул чуунун чыкканын дагы билем мен. Чоо жайын атайындап ошол бийлик тарабынан чыгарылган сыяктуу. Неге? Соңку сурамжылоолор боюнча Модумаровдун кадыр баркы аябай көтөрүлүп кетти. Элдин ишеними аябай көтөрүлүп кетти. Болгондо дагы мына ошол ар дайым шайлоолордо аябагандай көп добушка ээ болуп атат. Мейли Москвада болсун, мейли Аксыда, мейли Алабука, мейли Чаткал, мейли Баткен областы болобу, же Өзгөн району болобу, Сыр эмнеде, же Ноокат району болобу, Сыр эмнеде. Биз эмне кылышыбыз керек? Баягы кыйкырып жүргөн каркыра элге өтпөй калды. Бул товар эскирип калды. Мындай чирип калды да сасып. Өтпөй атат да. Эми бир жаңы товар ойлош керек. Эмне болгон товар? Ошону атайын уюштурулуп, ошол чуу чыгарылып, анан жана кагазды берип, ал кагазды дагы жанагы өзүнүн атын туура жаза албаган бир депутат тарабынан кеткен. Ал илгерки бийликтин чөнтөгүнөн түшпөгөн бирөө эле. Өзүнүн мындай бир кара бизнестери менен кыргыз жигитине жарашпаган, кыргыз баласына жарашпаган бир арам бизнестери менен жүргүзүлүп аткан иштери менен ушундай болуп белгилүү болгон инсан азыр эми Жээнбековдердин чөнтөгүнөн түшүп алган. Ана азыр кетиптир го, мен барып көрүп келейин дегендей кылып. Ошол провокация. Провокацияны кимге жармаштырыш керек? Модумаровго жармаштырыш керек. Баягы өтпөй калган, ирип калган ботко эч ким иши албай койгондон кийин баягы жүгүрүктө жүргөн журналисттер дагы иши албай калды да аны. Эми жаңысын. Мына ошол менен жанагы бакма гезиттер аркылуу, басма сөз каражаттары аркылуу уламдан улам ырылдатып чырылдатып аткан ошондой. Эгерде бул 2009 жыл ушундай чечилсе, эмне үчүн 2010 жылы, 2011 жылы, 2015 жылы кече президенттик шайлоо болгондогу жылдарда эмне үчүн ошол жердеги жергиликтүү калк 90% добуш берет Модумаровго? Эмне үчүн? Ойлонуш керек да, логика. Бирок булардын ойлонгонго кабилети жетпейт, себеби интеллектуалдык деңгээли өтө төмөн.
мээлери же өтө көктөп кеткен, же коолап өсүп кеткен да, ага акыл жетпейт. Анан кээ бир аксакалдар деп атасыңар, кээ бир аксакалдарды, ар кандай аксакалды эгер мага каршы сүйлөгөн болсо, мындай деп койгула да, же баласы же кызы бир майлуу жерде иштеп аткан болушу керек. Же жакын арада жумушка кириши керек, ошонун аркасынан деп. Анан кээ бир аксакалдар мага 90-жылдан бери эле каршы. Эмнеге? Себеп Абсамат Масалиевичти колдойсуң президенттик шайлоодо деп мага нааразы болушкан. Эмнеге ал кишиге каршысыз десем, ал киши мени жетекчилик кызматка көтөрбөй койгон деген таарыныч. Ошол таарыныч жаш баладай болуп, азыр 80ден өтүп калса деле ошол аксакалдарда ошол таарынычтар бар. Анан алардын көзүнө ар кандай болуп көрүнө берет бир нерселер. Алардын сөзүнө маани бербеш керек, таарынбаш керек, жашын сыйлаш керек. Аксакалды аксакалдай өзүн алып жүрө албаса дагы, биз аксакалдай мамиле кылып коюшубуз керек да. Алар айта берет, бирок көңүл бурбаш керек. Анда сиз жана айтып өттүңүз, бийлик ушундай провокация уюштуруп атат депчи, бул үчүнчү тарап бар деп жогорку кеңештин депутаттары деле айтышты айрымдары. Ошондо үчүнчү тарап кайра эле бийлик өзү болуп калышы мүмкүн. Бийликтин өзү тарабы. Себеби соңку мезгилдерде жанагы ар кандай митингдер жарыяланып атат Бишкекте. Маселен, жанагы 7 апрелден кийин пайда болгон бир уюм, ошол СДПК-ны биз Атамбаевден тазалайбыз деп кыйкырышып атат. Кече жыйын өткөрүп айтышты. Эгер андай боло турган болсо, биз Кыргызстан азыркы бийликсиз деген ураа менен чыгабыз деп мындай бир көптөн иш-чаралар уюштурулуп атпайбы? Анан бир эле 3 күндүн ортосунда бир эле партиянын 2 съезди өткөн атат. Мына ушундай учурда бийликтин үрөйү учуп, кандайдыр бир жалпы коомдун көңүлүн башка жака түртүү керек. Башка жака салуу керек. Эгерде чыр чыкпаса, чырды чыгаруу керек. Болгондо дагы эл аралык деңгээлде чыккан болсо, элдин көңүлү ошол жака бурулуп кетет да. Кокуй тиги жакта момундай болуп атканда кой, ички биримдикти көрсөтөлү, ынтымактыкты көрсөтөлү дегенде баягындай сезимдер ойноп кетер бекен деген арам ою бул. Булардын арамза ойлору ушунда жатат. Кеп ал келишимде эмес, ал келишим тескерисинче Кыргызстанга аябай чоң пайда алып келет. Кеп Модумаровдо болуп атат. Эмне үчүн эл муну каттуу колдоп кетти? Мына ушул быйыл жазында парламенттик шайлоо өткөрүп жиберели деген аракеттер болду эле. Анан эл аралык уюмдарга буйртма беришип, иликтөө жүргүздү эле. Бүтүн Кыргызстандын позициясы аябай бийик позицияга чыгып кеткенден кийин чочуп, шайлоону да токтотуп коюшту. Биз сыртта жүргөн, бул жалгыз эле Баткенде эмес. Азыр соңку 1,5 айдан бери уламдан улам сыртта жүргөн кыргыздар Модумаровду каттуу колдойт деп, ал жака чабандестерди жиберип атат. Ат тезегин кургатпай, ал жака учуп барышып атат. Кээ бир азаматтар барып, ар нерсени сунуш кылып атат. Ал жакта биздин иштеген жигиттерибизге, кыздарыбызга Бишкектен там беребиз, Бишкектен батир беребиз. Ушул ишиңерди токтоткула дегенге чейин барып аткан чабандестерди билебиз биз. Баары бир жакшылык менен бүтпөйт. Арам ой, адалдык, тазалык менен бүтпөйт. Жакшылык менен бүтпөйт. Ушул Кыргыз-Тажик чегарасы, Өзбек-Кыргыз чегарасы мындан 10 жылдан кийин чечилеби, 50 жыл бир комалак кум, бир томолок таш Кыргызстандыкы Тажикстанга, Тажикстандыкы Кыргызстанга өткөн жок, өтө элек. Өтүш үчүн эл аралык тийиштүү документтер, процедуралардан өтөт. Андан кийин гана бекитилет. Ошондуктан баягы маалыматы бираз азыраак азаматтарга чуу салып, кыйкырык чыгарып, андай мындай кылып аткан бул бийликтин өзү. Ошо элдин көңүлүн дагы бир жолу айтам, ошол жака буруп, кээ бир съездердин өтүшүнө каршылык көрсөтүү, кээ бир митингдердин Бишкекте болушуна каршылык көрсөтүү, мына ушул жерлердеги болуп аткан толкундоолордун баарынын көңүлүн башка жака буруу. Илгерки мамлекеттердин жетекчилери өз элинде нааразычылык башталганда сөзсүз башка мамлекет менен кичине согуш ача коюп, мекен сүйүү сезимин көтөрүп, баягы демди басчу. Булар дагы ошондой арам жолду тандап алды. Бирок булардын арам жолу 2-3 күндө эле билинип калат буюрса. Көрүнүп, байкалып калат. Ошол үчүнчү күч дегендери, ошол кызыктар кишилер көп. Бирок эң кызыктары бүгүнкү күндөгү бийлик. Ушул чырга дагы, чатакка дагы, кызыктар дагы, буйртма берген дагы, аны ишке ашырып аткан дагы бүгүнкү бийлик тийиштүү кызматчылар.